Buna sana gülünce. Evet, buyursun, nasip etsin hocam. Bunu poliodan saldırı böyle yine. УКМК жетекчиси Камшыбек Ташиев жол кырсыгынан жабыркаган 44 жаштагы Азат Юсуевдин жер тамын бүтүрүп берди. Ошентип бүгүн Сокулук районунун Ысмайыл айылында кубанычтуу көзирмендер орун алып отурат. Анткени коопсуздук кызматынын төрагасы жеке өзү келип 3 баланын атасы тагдырдын сыноосуна сынбаган каарманыбыздын жаңыланган үйүнүн ачкычын жана документтерин тапшырды. Өзün кандайсың? Өзüm жақсы. Ne oldu? Авария. Avariya oldu. Kaçan oldu öyle? Ода 20 Москвада перезагрузкада водитель. Moskvada taksi болып işledin mi? Yok. Allah Taala'nın buyruğan. Allah Taala her bir adamga özüne ömür boyu бұл жағынан hem şükürçülük keltireyim. Şükürçülük keltir, gördün mü? Allah Taala bir жағынан verirse bir жағынан berет деген чын да. Sen өкөөбүз кайдан бири-бирибизди тааныбайбыз, билбейбиз. Туурабы ооба? Бирок ушул сага көңүлүм түшүп калган экен. Şöyle buna үйүңдө оңдогонго мүмкүнчүлүк, Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, үйүңдө оңдоо бердик. Allah Taala себеп бул. Мындан ары эми ушерде жакшылап жашап, үйүң бар, Кудай кааласа. Жайың бар. Атам бар. Эжем бар. Ооба, ушулар менен бир туугандар менен кошо, ата менен кошо жашайсың эми жакшы. Тапшырып коеюн эми торжественно, э? Бул биздин үй, баарыңардын салымыңар бар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Кудай кааласа ушу жакшылыктарда ушундай той топурларда жүрөм мындан баягы Кудайым жолуңду ачсын. Тынччылыкта ойноп күлүп жүр. Азат Юсуевдин тагдыры оор сыноолор менен коштолду. 2023-жылы үйүн бүтүрөм деген максатта Орусияга иштегени кетип, тилекке каршы 2024-жылдын ноябрь айында оор жол кырсыгына кабылган. Эки бутунан ажырап, айласыз мекенине кайтып келген. Иштөөгө мүмкүнчүлүгү жоктугунан курулушу токтоп калган үйү боюнча коомчулукка жардам сурап кайрылган. Бул үй бүлөдө Азаттан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүгү чектелген, анын эжеси бар экенин эске алганда Камшыбек Ташиевдин бул колдоосу алар үчүн чоң кубаныч тартуулады. 2 ай тынымсыз иштеп ошо уйкудан калып, уктап кетип, ошол фуранын артына кирип кетип, ошо кырсыкка кабыл болдук. Интернетке чыгып кеттик да биз. Ошону жетип калган окшойт да, үстүңкү генерал Ташиевке чейин. Анан ошондон улам өзү колго алган да. Башында эле үй проект ушундай эле болчу да, потому что мен апам менен эжем ушундай өзүм отурганда инвалидный коляскаларда эле да. Анан проект ушундай атайын кенен кылганбыз. Эжеме менен мамама деп атайын коляска менен ичинде жүргөнгө деп ошого шарт кылып проект ушундай болгон да. Анан келатып токтоп калды. Бирок биз ойлогондон дагы 10 эсе алхамдулилла жакшы болду. Сонун бүттү да. Ошо эл журтума, элиме, кыргыз элиме чоң рахмат, ушул жерден ыраазычылык билдиргим келет. Ата эми бир барып келейин деди. Ушу менен үйдү бүтүрөм ата деп калды. Анан эми айна коет соң ата койчу антпечи. Мен барып эле келем деди. Анан баргандан кийин 3 айга жетпей жанагындай кырсык учурап калды. 2 бутун ажырап калды. Анан көбүсү алдайдан анан солугунуп ошо күнү ал бутун кескен күнү энеси дагы беден бутунан битен өлүп калды. Ушундай кырсык болду анан. Катуудар болду мага. Эмне кылам? Айла жок. Балдары бар экен. Сабыр кылдык. Мен иле турган болсом, балдар иле турган болуптур да. Анан кой дедим, өзүм кармап, балдарга коюнан айын тигиндей мындай кылбагыла деп. Ушуну бириктирдим. Болгону бир айга жетпеген убакытта 5 бөлмөлүү үй бардык заманбап шарттар менен бүткөрүлдү. Ичине керектүү эмеректер коюлуп, жашоого толук даярдалды. Камшыбек Ташиев мынтип жаңыланган турак жай ээсин куттуктап, жаңы ак өргөөдө жакшылыктар гана болушун каалады. Sen çırgap mısın ya zaten? Ayıptan Allah жакшылыктарын берсин. Дайым жакшы жолунан насип болсун. УКМК башчысы жаңы конуштун ачкычын тапшыруу менен эле чектелбестен, Ысмайыл айылынын тургундары менен да кенен баарлашты. Элдин көйгөйүн уккан соң айылга заманбап спорт комплексин жана футбол аянтчасын куруп берүүнү убадалады.
Анан былтыркы Астанада өткөн көчмөндөрдө алтын медаль алып келген Найдыра Сарыбашева деген өзүбүздүн кызыбыз бар. Алыш боюнча 14 жолку Кыргызстан чемпиону. Андан башкаларын эми айтпай эле коеюн. Анан спортко жакынбыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошого дагынан бир спорт жана жардам берип койсоңуз, сергек жашоону мына биз дагы улуулар, биз дагы ошо барып эме кылат элек. Болбосо айылыбызда ошо клуб жок. Ошол маселебиз. Бул айылдан, бул сергек айыл экен, бул айылдан жакшы адамдар көп чыгат. Бул сергек айыл экен, таза абалуу, ушундай сонун жердеги айыл экен. Ошондуктан айыл өкмөт барбы бу жерде? Кана айыл өкмөт беркеңиз. Кандай жакшы. Балдарга спорт комплекс кура турган жер барбы? Бар. Жер бар, а? Канча гектар жер бар? 1 гектар жер бар. 1 гектар жер. Анда 1 гектар жерге мындай болот. 1 гектар жерге спорт комплекс дагы түшөт. Анан жанына футбол. Ошону Кудай кааласа бир жакшы спорт комплекс, мындай жаан чачын болгон, ичине кирип тренировка кыла турган, баягы али волейбол ойной турган, ичине кирип, баскетбол ойной турган, анан баягы балдар машыгып тренировка кыла турган, ушундай кылып туруп, сонун кылып туруп, жабык түрүндөгү спорт комплекс кылып берейин. Жанына ачык баягы футбольный поле кылып берейин, футболду играть этесиңер. Ошол болду мына. Кудай кааласа Спорт комплекс курушун жакшылап, мына айыл өкмөт спорт комплекс жакшылап куруп, жанына баягы спорт площадканы курабыз, сону кылып туруп баягы футбольный поле да. Канча эле? 20-40 болот, 20-40 болот. Сону жакшыраак кылып кургулат. Мындан тышкары айылдын ички жолдору оңдолуп, социалдык жактан аз камсыз болгон дагы бир көп балалуу үй бүлөгө жаңы там салынып берилет турган болду. Чогулуп отуруп туруп анан кийин бир чечимге келгиле. Макулбу? Бир чечимге келип турган, мен балам айтасыңар, ошол келип туруп, Кудай кааласа, ошол жакшылага бир үй салып берейин. Баягы спорт комплекси менен футбольный поле бул элге боло берсин, эл общий колдоносуңар аны. Андан сырткары ушу бир жашаган бирөөгө бир үй салып берейинчи. Мейлиби? Ошону чечип бергиле. Анан жанагы бир үй таа бересиз, бир үй саласыңар, токтогары бир үй саласыңар. Анан кийин сиз жазыңыз, эме мына жерде бурулган үстүнө көчө барбы? Ошондо бурулган жер барбы? Бурулган. Ошо көчөнү полностью ачат. Мына энергия чемнен центр бар экен, ошо ачат полностью. Анан мына центральный көчө барбы? Центральный көчө. Күтүүдөн келген. Ошонун берега полностью ачат. Узун. Полностью. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумралиев, регион Соклук району.